kantip көздү сактайбыз, эрежелери кандай? Жерди карап кете бересиң. Жерди карап кете бересиң. Анан жерди карап кетип атып, жолдон апаң чыкса салам айтпайго, бир карап алсаң болот. Ким экенин таанып алып, анан кайра жерди карап кете бересиң. Бирок көздү сактоонун негизги мааниси үйлөнүш керек деген сөз. Үйлөнүш керек, бойдок жүрбөш керек. Бойдок жүргөн көз сактай албайт. Кээ бир аябай сакал коюп алып жерди карап жүргөндөр да зына кылып койгондор бар. Илгери бирөө зына кылып аттыр экен. Таксыр экен да. Анан зына кылып бүтүп гусул алган үйрөтөт имиш тиги сойкусун ачы. Астагфиралла. Анысы бизге качат. Таксыр мен ушинтип бирөө келип зына кылабыз деп, ушинтип ана акча төлөп апарды. Анан барганда бага гусул үйрөттү. Ошо туурабы дейчи. Не деп жооп беришин билбейм. Эми астагфиралла. Неме дейт? Бей гусул тамак жебеш керек. Тамак жеш керек өнөкөчө анан бей гусул тамак жебеш керек деп ага гусул алганды үйрөттүрчү. Өзү зына. Анан астагфиралла. Кээде кызык суроолор келет да. Никебизди кыйган молдо ичип кетти, никени жаңыртып коюу керекпи? Анда никени кыйган молдо өлүп калсам эмне болот? Нике жок болгон жок. Ошо кыйылган убагындагы жарайт, ошо эсеп. Көз ачык таежем бар, мен ага эмне деп айтсам болот? Көзүн жаптырып салса болобу дейт. Молдого алып барып же андай кылбаганын күнөө деп айтыш керекпи? Анын көзүн жаптырган ушу ага даават кылган. Даават менен көзү жабылат аныкы. Ага айтыш керек, түшүндүрүп, сен ширктесин. Ушундай өлсөң, сен мусулман эмессиң, тозокко түшөсүн. Сенин кылганың туура эмес деп айтыш керек. Түшүндүрүп айтсак, ошондо туура болот. Алып койдук шойса. Көз ачыктык кылган, карта ачкан, ушундай кылгандын бардыгы имандан чыгат. Ошол бойдон өлсө, ага жаназа буйрубайт, урматтуу бир тууганым. Ага барган дагы болбойт. Ишенген адам имандан чыгат. Ишенбей туруп барып бир көрүп келейин деп барса, ушул адамга намазы 40 күн кабыл болбойт. Ишенсе, кайра калима айтып мусулман болуш керек. Жолаштырганы барам, көз ачыкка барат, кызым күйөөгө тийбей калды, ушуга бир окутуп жолаштырып келейин, базарда соодамы кылдырайын деп, алигидай базарды ачып бере тургандар бар да. Ал өзүнүн жолу жабык үйүндө сенин чөнтөгүң карап отурат. Сен ошондон барып жолуму ачтырам дейсиң. Кайра жолу көбүрөөк жабылат. Жолду Кудайым ачат. Себептерин ал, Кудайдан сура. Ümmet Ali деген аты кандай болот? Ümmet Ali деген ошо шииттердин аты. Жөнүн Али коюш керек. Али үммет деген сөз да. Али Нур, үммет Али, Нур Али, ана муну Алияр дегенде этият болуш керек. Эми буга мага үммет Али деген достор, Алияр деген досторубуз бар. Капы болуп жүрүшпөсүн, бирок эми чындык барынан жогору турат да. Ali деп атап койсок. Али жакшы ат. Азирет Алинин аты.